Президент Садыр Жапаров бүгін 11 майда Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевди кабыл алды. Жолугушууда уюмдун учурдагы ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары, ошондой эле жакынкы келечекте мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашуу болду. Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы уюмдун учурдагы ишмердүүлүгү 2023 жылга карата пландары, ошондой эле түрк кызматташтык институттарынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Ал 2024 жылы Казакстанда өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдыктарга, ошондой эле түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү үчүн транспорттук байланыштарды өнүктүрүү боюнча башка эл аралык уюмдар менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө өзгөчө көңүл бурду. Садыр Жапаров менен Кубанычбек Өмүралиев Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы достук жана бир туугандык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө өз ара ниеттерин ырасташты.